1200 литр суу атат. ЦВ-1200 деген суусу жок жерге барганда ала жүрөшөт да муну жанына. Мирбек Үсөнов кесиби боюнча учкуч. Куралдуу күчтөрдүн ардагери эр жигиттин милдети мекенди коргоо дейт. 7 жыл мурда иштен чыккан аскер техникаларын топтогон. Анын короосунда Гиннес китебине кирген учак да бар. Анын 2 учагы Гиннес рекордтор китебине киргизилген. Анткени анын айрым түрлөрү бүгүнкү күндө да чыгарылып келет. Учак 26 өлкөгө экспорттолгон. Ардагердин короосундагы учак 60 жыл мурда чыгарылган. Салмагы 2,5 тоннаны түзүп, 3 экипаждан сырткары 16 адам түшүүгө болот. Техникаларды топтоонун негизги максаты жаштарды мекенди коргоого чакыруу. Бул техниканы Сергей Якиманский деген сослуживец бар. Ошонун инициативасы менен алдырганбыз. Специальный военный техникаларды. Бул максаты болсо азыркы өсүп келаткан өспүрүмдөр военно-патриотический жагынан воспитание алсын деп. Иштен чыккан аскер техникаларын көргөзмө катары сактаган ардагер ар жылы сырдап тазалап турат. Мектеп окуучулары мында келгенде артынан калбай суроо узатып кызыктар. Техникаларды өз колдору менен көргөндө жоокердик сезими жанарын айтат. Бул БТР болсо меники. БТР П-60П деп коет. Бул штабной машина. Ичинде командирлер иштейт. Борик болсо МТЛБ деп коебуз, гусеничный. Булар чоң пушкаларды сүйрөйт. Бул болсо зенитный пушка, илгери пайдаланган, азыр деле кээде пайдаланып коюшат. Бул болсо миномет Василек. 6-зарядный, 6 километрге атат. Замбиректин канча чакырымга атаары, кандай башкаруу керектиги мугалимдерге да кызык экенин белгиледи. Учкуч короосундагы техникаларды кеминде дагы жарым кылым сактоого болорун айтат. Аскерге чейинки даярдык сабагын күчөтүү, ошондой эле мекенди коргоого болгон сүйүүсүн күчөтүү багытында бул каарманыбыз ушул техникаларды көргөзмө багытында бул жакка топтогон. Алдыда дагы толуктоолор жүргүзүлөр күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Жети Өгүз району.